Жезден болом 120 000 сом кодор алдамчылыкка чектөө кармалды. 20 жаштагы жаран Баткен облусунун жашоочуларын алдап, акча каражаттарын котортуп алганы аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой, 9 мартта милицияга Самаркандек айылынын жашоочусу 50 жаштагы жаран кайрылган. Ал билдиргендей 15 жаштагы уулунун уюлдук телефонуна белгисиз жаран жезден болом, мен бирөөнү машина менен койдуруп кеттим. Мага тезинен 120 000 сом акча котор деп чалгандыктан ага өзү жашаган айылдагы терминалдан 50 000 сом акча, калган 70 000 сомду Баткен шаарындагы терминалдан которуп, кийин алданып калганын билдирген. Ошондой эле 5 март күнү Лейлик районунун Кулунда айыл аймагынын 37 жаштагы тургунуна белгисиз жаран чалып, уулуңуз бирөөнү машина менен сүзүп салды. Биз келишип алдык. Ошондуктан тезинен 50 000 сом котортуңуз деп айткандыктан ага терминал аркылуу акчаны которуп, кийин алданып калгандыгын билдирип, милицияга арыз менен кайрылган. Бул фактылар боюнча Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында 17 мартта кылмышка шектүү катары Чүй облустунун Беловодский айылынын тургуну кылмыш жоопкерчилигине тартылган 20 жаштагы жаран кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак Назар Ньюс кежи. Орунбеков биринчи айым акча таратып жатат деген чындыкка дал келбейт. Сот тармактарда биринчи айым Айгүл Жапарова акча таратып жатат деген чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Тайырбек Орунбеков билдирди. Анын маалыматына караганда, малы менен биринчи айым Айгүл Жапарованын атынан жасалма баракчаларды ачып, чындыкка куушпогон маалыматтарды тараткандар бар. Бул баракча Айгүл Жапаровага таандык эмес. Ошондуктан мындагы маалыматка ишенип, алданып калбоого чакырабыз, деди Орунбеков. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз.